Ассаламу алейкум достор, мен Нарима, сиздер менен Америкада болгон жаңылыктар менен бөлүшүп турам. Бүгүн да ошондой жаңылыктар менен бөлүшкүм келип турат. Биздин жакын тааныштар Америкадан үй алды эле, Чикаго шаарынан. Ошол үйдү көргөзүп, бул үйдө ким жашайт экенин, жана деген ушундай чоң үйдө ким жашайт экенин жөнүндө деген информацияны бул видеонун аягында көрө аласыздар. Бул атайлап мен деген башында айткан жокмун. Анткени деген бул мотивационный эле видео десем болот. Ар бир киши ушундай үйгө жетишке мүмкүнчүлүгү бар деген смыслда айткым келип турат. Анда эмесе үйдү көргөнгү баштайлы. Достор, эми көңүлүңүздөрдү ушу Hackatoons каналына бөлүп кетким келет. Бул канал жаңы өсүп келе жаткан канал. Ушу каналды колдоп, ушу каналга кирип, лайк басыңыздар, комментарий жазып коюңуздар, подписация кылып коюңуздар. Англисче болгондуктан бул канал сиздердин английский окуганыңыздарга да жардам берет. Балдарыңыздарга ушунун видеосун коюп бериңиздер. Биз дагы бул каналга өзүбүздүн салымыбызды кошуп, өнүккөнгө жардам берип коелу. Ошол себептен ушу каналга кирип, өз колдооңузду көргөзүп коюңуз. Бул деген Чикагонун suburb'ында, то есть Чикагонун айылында десек болот. Мындай шаардан алысыраак жерде курулган үйлөрдөн алыптыр. 2006-жылы курулган үй экен. Бул лестничный клеткадан чыккандан кийин бул экинчи этажында деген эмелер bedroomдар экен, то есть уктоочу комнаталар. Бул болсо коноктор келгендеги уктоочу комнатасы экен. Өзүнүн ванна туалети бар экен бул жагында. Ванна туалети отдельный ошо конокторуна жасалган ванна туалети менен, анан кийин бул бир комнатасы экен. Андан башка дагы комнаталары бар экен бул жакта. Бул жак болсо бул мастер bedroom, бул өздөрүнүн жата турган эмес экен, бөлмөсү экен. Бул жак получается кийимдерин эле турган жери, туалет ваннасына трикомнатная квартира го бияк. Туалет ваннасы экен, мастер bedroom өздөрүнүн жата турган жеринен. Мени кошуп алдыңбы? Үйдө турган өзү. Жок, буну өзү сатып алган. Кете берсек, бул жери некен, бул деген кийим сактоочу жай окшойт, эрек жабык экен. Бул болсо стиральный машинасы ушу жерде экен. Эки стиральный машина болот Америкада. Бул деген кир жуучусу. Ал эми бунусу болсо сразу кургатат. Америкада киргилерди жайбайт, сразу саласың дагы, анан кургатып чыгарасың. Бул болсо ушундай комнатасы экен, кир жуучу. Андан кийин бул дагы бир ванна туалет экен. Бул ванна туалетинен деген бул жака детский кызына комната. Бир кыз, эки баласы бар бул байкеден. Анан кийин бул жагынан чыксаң эле, бул жактан кайра холлуна чыгып калат экенсиң. Холлунан кийин бул жеринде эки баласына комната экен. Балдардын аты Айдар менен Тимур. Экөөнү эки кровать коюп коюптур. Анан бул болсо балдарынын кийим сактоочу жайы. Ушундай сразу встроенный болот Америкада. Встроенный closet. Бул жеринде дагы closet окшойт. Бул жагында дагы ушу балдарынын вещилерин сактай турган жайы. Өзүнчө мындай эшик болуп, ушундай стренкага эле курулган болот. Бул жер болсо балдардын окуучу жайлары. Андан кийин ылдый түшөт экенсиң. Ылдый түшкөндө бул уже экинчи этажы бүттү. Экинчи этажынан кийин ылдый түшсөң, бул жакта тамак аш кыла турган жайлары бар экен. Бул жер өзүнчө чай иче турган жери. Бул жерге түшсөң болсо ылдый түшө турган жайы бар экен. Ылдый түшө турган ылдый жагында көргөнсүз. Бул болсо тамак аш
кылуучу жайы. Бул жер офис экен. Кыргыз эмелерин тагып коюптур. Бул жер өзүнчө офис экен байкенин походу. Андан кийин бул дагы чай иче турган жери. Бул болсо чоң кухнясы экен. Кухнясы маяга аябай жакты, ак түстөгү кухнясы экен. Бул жерде дагы ванна туалети бар окшойт. Бул жерин көрөлү. Бул жери гаражга чыгат экен. Гаражга. Мына бул жери гаражга чыгат экен. Гаражына 3 машина бата турган гараж экен. Бул жана бардык нерселерин коюп коюптур. Гаражы ушундай экен. Андан кийин бул жагында кийим чече турган жай экен бул жери. Бул жер кухнясы. Кухнясында встроенный мебельдери тоже, получается, холодильники, микроволновкасы, печкасы үстүндө. Бул жер өзүнчө специяларды сактай турган жери бар экен, өзүнчө дагы бир комната. Карап кетсеңиздер, мына өзүнчө дагы бир комната специяларын сактай турган. Бул жер болсо living room деп коет. Америкада бу жерде өзүнчө эле кинотеатр экен. Балдар отуруп бу жерде кино көрүп атат. Хай деп койгула. Салам Кыргызстан деп койгула. Бул жерде өздөрүнчө отуруп телевизор көрүп атат. Бул болсо мага жаккан кухнясы. Андан кийин кухнясынан кийин бул жерге эшикке чыгып кете турган жер экен. Эшикке эже тамак жасап атса керек. Эшик өтө суук экен. Жерге дагы стейшн коюп коюп. Привет. Жеңем жакта эме жасап атасызбы? Плов жасап атасызбы? Жеңем бул жакта өзүнчө эме отко кылып атасызбы же газбы? Газ. Газга кылып атасыз. Газ менен тамак кылып атат. Бул жактары деген ачык эле экен. Могу жерде батудасы бар экен. Анан бул жагы болсо ачык. Жеңем аяктан олендер келбейби эмеде? Олень келбейби? Олендер келеби? Нет. Жокпу? Здесь нет. Здесь нету. Бул жакта дагы үйлөр бар экен. Үйлөрүндө мойдо жашайбы, бирөө жашабайбы? Жашайбы? Пустой эле. 8:30-9:00 уктап калышат. Американецтер 8:30-9:00 эле уктайт экен. Бул соседтердин үйүндө бирөөлөр бар жашайт экен, бирок карасаңыздар, азыр уже 9:00 баары свет өчүк, баары уйкуга киришкен маал экен. Биз болсо тамак эми жасап баштадык. Эми жаштадык. Кыргыздарды 12-ге чейин отурабыз. Жеңемдердин соседтери уже уктаптыр. Эшик суук экен. Эми сиздерге бейсменттин көргөзүп берейин. Бейсменти деген бул жерде туалети бар экен. Биринчи этаждагыларга окшойт. Анан бул жерден киргенде деген ылдыңкы этажында подвал помещениянын дагы обязательно использовать этишет. Америкада көп эле жерде использовать этишет болуш керек. Мындай жашынакай кылып жазалгап коет. Бул жерде ошо газ жана башка utilities деп коет. Ошолордун баары бул жерде экен. Бул жерге балдарына мындай кылып игра кылып коюптур. Анан бул жерге теннисный стол коюп коюптур. То есть муну дагы кийин өздөрү мындай жасалгалап бул жерге коноктошуучу дагы жай болушундай байкелердин үйү. Анан кийин эшигин да көргөзүп коеюн сиздерге. Бул входной эшиги. Эшигинен эшикке чыкканда бул эшикке. Свети кандай күйөт болду экен? Свети походу жок экен. Мындай үйлөр жайгашкан бул жерде. Бүттү. Ушу менен анан үйдүн мындайынан ичине кирет. Үй ушундай.
Кыргыздар кайсы жерде болбойлук дайыма жайыл дасторкон айгып жүрөбүз. Колубуздан келген нерсени жасап, конокторубуздун астына койгонго даярбыз. Бул үй бүлө дагы бизди аябай жакшы тосуп алды. Жеңем колунан келген нерсесин жасап, самсы жана башкасын жасап бизди аябай жакшы тосуп алды. Чоң рахматымды айтмакчымын. Жана сиздер вопрос менен задавать этсеңиздер, бул үй бүлөлөр эмне болуп иштейт болду экен, канча жыл Америкада жашайт болду экен деген суроолор келип чыгышы мүмкүн. Ошол суроолорго кичине жооп берип кетким келет. Байке 10 жылдан бери Америкада жашайт, трак эле айдап иштейт. 3 баласы бар, 2 бала, 1 кызы бар. Ал эми жеңе болсо 3 бала менен үйдө эле ошол балдарын школго апарып, ушундай кожокейлик менен алектенет. Ошол достор, рядовой Америкада жашаган тургун дагы ушундай жетишкендиктерге, ушундай үйгө жашаганга мүмкүнчүлүк ала алат деп кошумчалап кетким келет. Tursun, apam kelgende, atam kelgende, şun suyunup, şu жерде тосуп алдылар. Силер баардан орусуңар кабыл болсун. Силерге дагы ушундай үйдөн куткусуз. Оомен. Келсиздер.